Assalamu alaikum урматтуу көрөрмандар. Көптөн көп күткөн Норуз турнири башталды. Бүгүн жогорку лиганын алкагында Достук Мурас оюну болуп өттү. Дал ушул оюн тууралуу жана ынтымактын даярдыктары тууралуу алдыда айтып беребиз. Жогорку лигада адаттагыдай 6 команда 2 тайпага бөлүнгөн. Кече күнү А тайпасында Сөрөзөн Акшумкарды 15-9 эсебинде утуп алган. Бүгүн болсо көпчүлүк күткөн жаңыланган Достуктун алгачкы оюну болду. Алайдын ордуна жогорку лигага чыккан Мурас ага атандаш болду. Биринчи таймда Мурас оюнчулары мыкты туруштук берип, жада калса биринчилерден болуп эсеп сандарын ачты. Тактап айтканда 40-секундада эле Байышбек Акылбеков биринчи салымды салып кетти. Сага керектүүнүн баары. Сенин эркиндигиң. Сенин баарлашууң. Сенин тарифиң. Сенин туура тандооң. Сенин номер 1 мобилдик операторуң. Переходи на О. Достук 10-чу мүнөттө гана көк мончокту минген Аскат Аскаровдун көмөгү астында эсепти теңеди. 18-чи мүнөттө Кулунду менен оюн көрсөткөн Манас Ниязов өзгөчөлөндү. Ошентип 1-20 мүнөттүк 2-1 эсебинде Достуктун пайдасында аяктады. Экинчи таймдын 1-чи мүнөтүндө Достуктун жаңы оюнчусу Баяман Нуралим уулу салым салды. 2 мүнөт өтүп өтпөй эле Назар Конушбаев кайрадан эсепти кыскартып 3-2 кылды. Экинчи таймдын 5-чи мүнөтүндө Баяман дагы бир олакты салып эсепти 4-2ге өзгөрттү. Экинчи таймдын 7-чи мүнөтүндө Назар Конушбаев дагы бир олакты салып эсепти 4-3 кылды. Андан ары Манас Ниязов, Ерсултан Айдархан уулу жана Аскат Аскаровдон дагы бир жолудан салым салышты. Ошентип эсеп 7-3-кө айланды. Андан ары Достуктун 8-чи жана 9-чу салымдарын кайрадан Баяман Нуралим уулу, андан ары 10-чу жана 11-чи олактарды Манас Ниязов тайгазанга салды. Оюндун акыркы мүнөтүндө Мурастын оюнчусу Айдар Нурмухамбетов гол киргизип эсепти 11-4 кылды. Жыйынтыктап айта турган болсок, Аскат Аскаров 2 улак, Манас Ниязов 4 улак, Баяман Нуралим уулу 4 улак жана Ерсултан Айдархан уулу 1 салымды салды. Кармап турат, тайгазаңды коргоп атат Мурас чабуулда амал издеп атат. Достукка келген Кубантайдын оюну бүгүн жакшы жүрбөгөндөй таасир калтырды. Сиздер кандай ойлойсуздар? Достуктун биринчи оюну тууралуу пикир жазыңыздар. 17 март күнү Мурас ынтымак менен кез келсе, жарым финал боло турган Достук ынтымак жолугушуусу 19 мартта өтөт. Оюн учурунда алмаштыра беришет. Мынандай болду 7-чи минутта. Манас кол көтөрүп кой! Жарадын гол. Бүгүн ынтымак акыркы машыгуусун өткөрүүдө. Курамын жана аттарын дагы да болсо тактап жаткандыгын белгилеп коелу. Ынтымактын лидери Нуржан Мелисбек уулу 83 аргымагы менен оюн алып барат. Ынтымак ага жаңа падыша деген ысым берди. Assalamu alaikum Кыргыз эл, келе аткан Нооруз байрамыңыздар менен барыңыздардын. Мына жат келип бар дайынап аткан командалардын баарына ийгилик каалайм. Баардык командалар бөлөкчүстөн тышкары дайынап аткан командалардын жетекчилерине бардыктарына салам. Ошо Кудай буйрса дайынап аткан командалардын кимиси күчтүү болсо, спорт күчтүү жеңсин.